Рахмат. 4-ші микрофон. Assalamu alaikum. Ыйман Нуру Кадырбеков. Мага Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыз кайрылыптыр. Негизи ушул терминологияны караш керек. Этникалык кыргыз, анан жөнөкөй кыргыз деп бөлбөй эле бир эле кыргыз деш керек. Анткени каныбыз бир, жаныбыз бир болгону башка жерде туулуп, башка жерде чоңоюп калды. Ошол бир жакшы ниет менен түпкү тегине ата мекенине келип жаранды калалы десе, мына окуяны карасаңыз, урматтуу төрага. Уулу деген дин уусу үйгө окшолуп калыптыр. Ошону уулу эмес, үйлү экен, документ бербейбиз, кайда барсаң анда бар, сени жарандыкка кабыл алгандардын тизмесине киргизбейбиз деп атыр бир чиновник. Бул эмне деген нерсеми? Ар бирибиздин почеркибизде бир проблема бар. Ууну үйгө окшоп жазгандар бар, тыны шыга окшоп жазгандар бар. Толтура бизде, сабатсыздар. Эми ошон үчүн ушундай кылып атканы туура эмес. Мен азыр атын айтпай эле коеюн. Сөз эсин табат. Ким угуп атса, эки кулагы менен угуп койсун, мындай кыянатчылык болбосун. Эми бирдеме үмүт кылып, байкуш атайын мекен издеп келген байкуштарга анчалык корду көрсөтпөш керек. Мыйзамды аттап өтүп. Эми бул деген бирдеме бере калсаң бүтүрүп берем деген эле сөз да. Ошон үчүн урматтуу өкмөттүн өкүлү, президенттин өкүлү бир көңүл бөлүп койсоң ушул маселеге. Биздин бул жерде жашаган кандай акыбыз болсо, биздин дүйнөнүн булуң бурчтарындагы кыргыз бүртагандарыбыздын баардыгы бул жака келип жашаганга ошондой эле акысы бар. Ушул жерге, ушул мекенге. Бул бир. Экинчиден, кубанып турган мезгилде жашоонун мыйзамы ошол окшойт. Таңдан кийин караңгы, караңгыдан кайра таң дегендей. Мына эки чемпионубуз чыгып сүйүнүп атсак, мына Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасынан дагы бир кабарлар келип атат. Ылайым фейк эле болсун. Атыш чыгып атат. Тажик туугандар дагы кылгылыгын кыла баштады деп. Эгер ушул чын болсо, тактайлы дагы башка иштерди жыштара коюп ушул маселени талкуулайлы. Жардам керек болсо берели. Чукул бир аракет кылбасак, бул өнөкөткө айланып баратат, ооруга айланып баратат. Биз тараптан чечкиндүү кадамдар болуш керек, акыл менен иштелген стратегиялык кадамдар болуш керек. Буга баардыгыбыз акылдуу кошолу, күчтүү кошолу. Чоң рахмат.